Мына карагылачы, Камчыбек Ташиевге элдин баары ыраазы болушууда. Себеби дегенде Камчыбек Ташиев Баткен облусуна барып, элдер менен жолугушуп, калайык калктын акыбалын сурап, абалын өз көзү менен көрүп, сарсанаа болбогула, ойлонбогула, коркпогула. Мынакей, мен баарын көрүп билип турамын. Жакында момундай кыламын деп айтып берген видеолордун баарысын сиздер азыр дал ушул видеодо көрөсүздөр. Ошондуктан лайктан басып, мына бул видеону аягына чейин көрүңүздөр эмне болуп атканын. Эл чындыкты билсин. Урматтуу Ташиев, сиз Мадумаровдун катасын кайталабаңыз. Камчыбек Кыдыршаевич, сиз Мадумаровдун катасын кайталабаңыз. Казакстан менен чек араны тактоо маселеси дүйнөлүк тажрыйбаларга жана эл аралык нормаларга таянып чечилгенигине шек жок. Ошол кездеги трайбалист оппоненттер Мадумаров каркыраны Казакстанга сатып жиберди деп каралап жиберишкен. Ал куруу доомат каралоолор күнү бүгүнкү чейин өчпөй ар шайлоодо актуалдуу болуп келе жаткан өзүңүз да билесиз. Мен Адахан Мадумаров жактоочусу, тарапташы же тууганы болбосом да мындай ак жерден каралоо туура эмес деп эсептейм. Урматтуу генерал-лейтенант Камчыбек Кыдыршаев, сиз бүгүнкү күндө чек ара боюнча эң жогорку жоопкерчиликти мойнуңузга алдыңыз. Тажикстан жана Өзбекстан чек арасы деле Казакстан чек арасындай болуп чечилет. Кайсы бир жерлер алмашылат, тең бөлүнүп алынат, же кайсы бир келишимдер менен алмашылат жана башка ушундай сыяктуу. Бирок кайсы бир мезгилде оппоненттериңиз менен трайбалист бузукулардын арасында сиз да бул жерди Ташиев сатып жиберген деп каралагандар чыгып калышы мүмкүн. Анткени азыркы саясий элита өтө эле булганып кетти. Элге сиңирген эмгеги үчүн менен таза күрөшпөй хайп, жеңил пиар, куруу доомат, бирөөнү каралап ушак таратуу көнүмүш адатка айланды. Урматтуу генерал Камчыбек Кыдыршаев, сиз Мадумаровдун катасын кайталабаңыз. Сиздин жаманаттуу болуп тарыхта калууңузду мен каалабайм. Ошондуктан чек ара боюнча делегацияга оппозиция менен жарандуу коомдун өкүлдөрүнө дагы кошуңуз, же болбосо чек ара боюнча атайын республикалык коомдук кеңеш түзүңүз. Бул коомдук кеңешке бүтүндөй чек арага кайдыгер эмес жарандык активисттерди, НПО жана ММКлар өкүлдөрүн, оппозициячыл саясатчылардын баарын кошуңуз. Анан коңшулар менен болгон ар бир сүйлөшүүнү, ар бир иш боюнча тыкыр маалымат берип туруңуз. Ачык айкындуулукту камсыз кылыңыз, анткени бул келечекте өз репутацияңызды таза сактап калуу, деп журналист Алмазбек Сардиков Булак Назарнюс KG маалыматына өзүнүн оюн билдирди. Эл чындыкты билсин. Жогорку сот Бышыкан Текебаевга депутаттык мандатын кайтаруу тууралуу токтомун жарасыз деп тапкандыктан депутаттык мандат Ата Мекен партиясында тизме боюнча кийинки турган Шералы Абдылдаевке берилет. Саясатчы Өмүрбек Текебаев мандатынан ажыратылып, анын ордуна парламентке Шералы Абдылдаев келмей болду. Жыйын учурунда БШК өкүлүнүн айтымына караганда, жогорку сот Бышыкан Текебаевга депутаттык мандатын кайтаруу тууралуу токтомун жарасыз деп тапкандыктан депутаттык мандат Ата Мекен партиясына тизме боюнча кийинки турган Мамлекеттик мүлк фондусунун мурдагы жетекчиси Шералы Абдылдаевке берилет. Эске салсак, 2017-жылы УКМКнын Мамлекеттик мүлк фондусунун экс-төрагасы Шералы Абдылдаевке айып тагылып, ал издөөгө жарыяланган. Абдылдаев Ата Мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев жана башка адамдарга карата козголгон кылмыш ишинин фигуранттарынын бири болгону айтылган. Бишкек шаарынын 1-май райондук соту тарабынан Абдылдаевке баш коргоо чарасы катары камакка алуу чечими чыккан. БШКдан билдиришкендей, анын иши 2017-жылы өзүнчө өндүрүшкө алынган. Ал эми 2020-жылдын 12-октябрында шектүү оор илдетке чалдыкканына байланыштуу кылмыш иши токтотулган. Шайлоо комиссиясынын төрайымынын биринчи орун басары Абдыжапар Бекматов анын соттолгондугу жок болгон соң мандатты бербей коюуга эч кандай негиз жок экенин айтты. Жыйынтыгында БШКнын мүчөлөрү ага мандат берүү токтомун колдошту. Булак Спутник KG. Эл чындыкты билсин. Ташиев менен Бөрүбаев чек ара маселеси боюнча сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы тууралуу маалымат беришет. Өкмөттүк делегациянын башчысы Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн чек ара маселелери боюнча атайын өкүлү Назирбек Бөрүбаев менен биргеликте Кыргыз-Өзбек мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк делегациялардын кеңешмесинин жыйынтыгы боюнча маалыматтык түшүндүрүү иш-чаралары жүргүзүлөт. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматы билдирди. Тактап айтканда, түшүндүрүү иш-чараларынын планына ылайык өкмөттүк делегация башчысы жана атайын өкүл Кыргыз Республикасынын Баткен, Жалал-Абад, Ош облустарынын чектеш аймактарына барышып, анда калк менен жолугуш өткөрүп, кол коюлган протоколдун жыйынтыктарын кеңири түшүндүрүп беришет. Планга ылайык үстүбүздөгү жылдын 30-мартында саат 11:00 Бирлик айыл аймагынын административдик имаратында Баткен облусунун Кадамжай районунун Бирлик айылынын жергиликтүү калкы менен чечме участогу боюнча жолугушуу өтөт. Үстүбүздөгү жылдын 31-мартында саат 14:00 Ала Бука райондук административдик имаратында Жалал-Абад облусунун Ала Бука жана Аксы райондорунун жергиликтүү калкы менен тилкелер боюнча жолугушуу өтөт. Белгилесек, үстүбүздөгү жылдын 25-мартында эки республиканын өкмөттүк делегацияларынын кеңешмесинин жүрүшүндө жыйынтык протоколго кол коюлган. Ага ылайык Кыргыз-Өзбек мамлекеттик чек арасынын калган тилкелери боюнча бардык маселелер территорияларды алмашуу принциби боюнча макулдашуу процедурасы өткөн. Булак Назарнюс KG. Бул жашыруун сыр эмес, секреттүү материал эмес бул. Ушул чечме боюнча кабыл алынган чечим ушул. А башка жерлер боюнча кабыл алынган чечимдер боюнча эгерде сурасаңар айтып берейин.
Жоқ, ал нерселер бизге кереги жок десеңер, анда ушул чечим силердин айылыңарга, Кадамжай районуна тиешелүү, пока Баткен областы тиешелүү. Бир гана ушул маселе каралды. Андан сырткары мына сок маселеси каралды. Мен муну эсиме чыгып калды. Бирок сок маселесинде эч кандай талаштуу жер жок. Талаштуу маселе жок ал жерде. Ал жерде бир маселе каралды. Ушул биздин өзбек тараптын бизге болгон суранычынын негизинде, эки президенттин жолугушууларынын негизинде сок тарапка кайтпас өтүкчү постторун ачып, ал жерден аларга адамдар жөө өткөнгө, жеңил машинамен өткөнгө жана 20 адамга чейинки микроавтобустар орунду бар микроавтобустар өткөнгө гана уруксат берди. Грузовой автобус ал жерде өтпөйт, машина. Грузовой машина өтпөйт. Жүк ташылбайт ал жерде. Адамдардын, жеке адамдардын пенделердин ушул бир жашоо турмушуна кыйынчылык келбей, аз да болсо кичине бир жеңилдик болсун деген гана максатта бул болду. Ал жерде эч кандай баягы айтылып аткан, жазылып аткан ар түрдүү провокаторлордуна сатып берди, берип берди, алдырып берди, коридорду берип койду, жолду бойлоп жолду берип койду, сууну берип, андай жок эч нерсе. Эч ким эч нерсе бир сотук, бир метр жерди эч кимге берген жок. Так? Азыр жөнөкөйлөштүрдүк. Эгерде бир кайсын бир билбейм мен, Кудай сактасын андай болбосун. Бир эме болуп кетсе, аны тоталдаштырып коюш эч кандай маселеси жок. Так? Аны эч кандай кыйынчылык туудурбайт ал бизге. Ошол жерде бар постторду азыр жөнөкөйлөштүрүп ачып койдук. Калганын анан Кудайдын айтканын да көрөбүз. Ошол. Анан коридор деген сөздү силерге көп жеткизишти, кулаңарга көп сиңдиришти, айтышты, провокаторлор көп. Азыркы бийликке, бүгүнкү бийликтин кылып аткан иштерине каршылык көрсөтүп, атайлап жаман көрсөтүү үчүн айткандар, ошолдой барып алып, ошол жерде баягы видеолорду тартып, жок эле нерсе видеолорду тартып көрсөткөндөр, анын баары калп. Кантип эле ушунун делегациянын башында мен туруп, бирөөгө 1 метр жер берип калайын. Же болбосо кантип эле Садыр Нуркожоевич унчукпай туруп, бирөө менен сүйлөшүп, бир жерде бир мек салсын. Андай болбойт. Эч качан андай болбойт. Так. Мына бир эле мисалды айтайын. Тигиремеден, Бүргөндүдөн газ кетип атат деп бирөө мына турбаларды көрсөтүп, видео менен тартып, мына чоң турбаларды көрдүңөр. Ушун ичи толуу газ мына Өзбекстанга кетип атат, тынбай деп тартып жөнөттү. Туурабы? Интернетте көрдүңөр. Ошондо мен атайын комиссия жөнөттүм. Мына облустук ГКМБнын башчысын баш кылып комиссия жөнөттүм атайын. Полковник Разаев баш. Барып текшергилечи. Мүмкүн ошондойдур. Мүмкүн чын айтып аткандыр. Барып текшерсе эч кандай ал нерсе андай жок экен. Ал жерде турба толуп газ акпай эле эч нерсе жок. Ал жерде бир куптагын эч кандай газ эч жака агып аткан жок экен. Андан кийин айтып калыштыр, нефт агып атат, нефтинин турба менен Өзбекстанга куюп кетип атышат. Аны да барып текшердик. Мен эмнеге муну мен подробно айтып аткан себеби туугандар. Азыр ар бириңердин колуңарда телефон бар, интернет бар. Бирөө бир нерсе тартып туруп эле чыгарып берсе, провокаторлор. Ошону ишене бербеш керек да. Нефт агып атат экен, Өзбекстанга кирип кетип атат, мына качаркалардын баардыгынан нефттер чыгып кетип атат экен деген аны барып текшердик. Угар менен. Андай дагы жок болуп чыкты. Өткөндө мына көрдүңүздөр, ушул айылдан бекен, ошол Бүргөнд айылынан бекен 3-4 аксакал, 3-4 киши, чоң кишилер аксакал болуп калды. Аларды бир 60 жаштын тегерегиндеги кишилер болсо керек. Барып тартышып, мына нефтти көрдүңөр, мына капкара нефт, ушул нефтини алып кетип атышат деп тартып көрсөттү. Эми ал жерде баягы Кытайлар келип изилдөөлөрдү кылып, анан ошол бойдон таштап коюп кетип калган жер экен. Ал жер эме экен, жанагыдай невыгодный. Ошону таштап коюп кетип калды. Вот и всё. Эч ким ал жерде нефтини эч жака ташыган жок. Эч ким нефтини ал жерден качат этип бир жака бир алып кетип аткан жери жок. Мына ушул маселелерди мына силердин айылыңарга жакын, силердин элиңерге жакын жерлер болуп атат. Ушул жеткизип коеюн дедим. Андан сырткары мына азыр Бүргөндү жанагы газохранилище боюнча. Бүргөндү газохранилище боюнча кайсы айыл өкмөтү? Актурпак беле? Актурпак айыл өкмөтүндө. Ошол жерде
Мына өзүңүздөр жакшы билесиздер. Менде аксакалдар бар, жаштар бар, бизге жакын жер. Ошол жерде чоң газохранилище бар. Союз малында баягы нефтисин алып, анан кийин искусственный газохранилище болуп калган. Канча жылдан бери экен мен эсимде жок, бирок көп жылдардан бери Союз малында ошол жерге Бухарадан газ алып келип, баягы өздөрүнүн насостору менен, чоң турбалары менен качат этип, андан кийин кайра кышка алып чыгып алып, аны колдонот экен. Ошол жерде биздин 1-2 айга дагы газ берилген экен. Эми Союз болгон ал, мамлекет болгон ошол маалда. Так? Бирок ошол мына Союз бузулгандан кийин чегаралар моңду ар бир мамлекет болуп кеткенден кийин ошол токтоп калган экен. Ал жерде турбалар таланып, толонуп, барып токтоп, бир башына, бир оозуна таштар толуп ушундай болуп кетти. Эми эмне кылыш керек? Ал жерде биз Кыргызстан бүгүнкү күндө толтуруп, анан ошол жерде кайрадан турбаларды тартып, айылдарыбызга жеткизип иштете турган мүмкүнчүлүгүбүз жок. Анда бизде мүмкүнчүлүк жакын аралыкта пайда болбойт. Ошон үчүн биз кандай деп чечтик? Бизге кайрылды өзбектер. Ушул жерде биз иштетейли. Булар жайында баягы газ, жайында эми газ анча пайдаланбайт да. Жайында газ ашыкча болгон маалда толтуруп туруп, кышында көрүп атасыздар, мына Ферганада болду былтыр, да башка шаарларында болду, Өзбекстанда газ жетпеген убакыт болуп атат. Ошондо ошолорго газды берип турайлы. Так? Бизге ушул жерде арендага бергиле деди. Биз ошондо айттык, жок, арендага бере албайбыз. Бул жерде биз канча газ келип атат, канча газ чыгып атат, ошонун баарын карап туруш үчүн Кыргыз, Өзбек биргелешкен ишканасын түзүүгө уруксат беребиз деди. Макул, турбаларды баштаган теткиле, насосторун баягы ордуна койгула, ошол жерде ремонтторун кылгыла, бүт акчаларды өзүңөр кылгыла, бирок Кыргыз, Өзбек ишканасы болсун. Ал жерде биздин кыргыздардын долясы 50% болсун. Ошол жерде табылган акчанын жарымын биз алып турайлы деп буларга ошондой сунуш бердик эле, алар ошондо макул болуп кабыл алышты. Бул бир. Экинчи, ал жерде канчага арендага берет, арендага канча акча алат, аны жергиликтүү бийлик органдары өзүңөр чечесиңер. Аны биз тиги Бишкектен туруп алып, ушунчага бер, ушунчага бербе дебейбиз. Биз эң башкысы ушул жердин коопсуздугун сакташыбыз керек. Ошол турган мүлктүн иштешин, элге, мамлекетке иштешин камсыз кылып беришибиз керек. Вот и все. Аны мына губернаторлор отурат, айыл өкмөтү башчылары, акимдер отурат. Булар мен ойлоймун өздөрү ушуну силер менен чогулуп туруп чечет. Ушунча гектар жер экен, ушуну ушунчага берсек болот экен, ушунча акча алып турат экенбиз деп. Анын бардыгы дагы бүгүнкү күндөгү эле экономикалык мындай убактылуу пайда. Эгерде кайсы бир маалда ал жер эч кимге берилип аткан жок, өтүп кетип аткан жок, башка болуп аткан жок, кайсы бир маалда кереги жок болуп калган болсо, токтотуп коюуга эч кандай да чоң акылдын же чоң күчтүн кереги жок болот. Алмазбек Атамбаев жакында Кыргызстандан чыгып кетеби? Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди Бишкек шаардык соту 12 мартта камактагы бөгөт чарасын өзгөртүү боюнча актоочу тараптын өтүнүчүн карап чыгып үй камагына чыгаруу боюнча арызы канааттандырылбай 7 апрелге чейин камакта калтырылган. Жактоочунун маалыматына караганда Алмазбек Атамбаевдин ден соолугуна байланыштуу үй камагына чыгаруу зарыл. Ушул тапта тар чөйрөдө Атамбаевдин чет өлкөгө чыгып кетүүсү айтылууда. Атамбаев жакын аралыкта үй камагына чыгып, Москвага ден соолугуна байланыштуу учуп кетет. Тийиштүү документтер даярдалып жатат дейт ишенимдүү Булак. Эске сала кетсек, райондун сотунун чечими менен Атамбаев Батукаевдин иши боюнча күнөөлүү деп табылган. Өзүн жана жакындарын мүлкүн ажыратуу менен 11 жыл 2 айга кесилген. Андан тышкары мурдагы президентке карата кой таш окуялары жана башка коррупциялык иштерге байланыштуу кылмыш иши козголуп камакка алынган. Булак, Назар Ньюс, KG. Эл чындыкты билсин. Дамира Юсупова коменданттык саат киргизилет. 1-3 апрель күндөрү өтүүчү Коопсуздук 2021 аталышындагы машыгууларга байланыштуу Баткен шаарына жана Баткен районуна коменданттык саат киргизилет. Бул тууралуу Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Дамира Юсупова билдирди. Иш-чара Баткен районунун Бужум айылында өткөрүлүп, ага облустагы күч структураларынын 600гө жакын кызматкерлери катышат. 100дөн ашуун ар кандай аскердик техника тартылары айтылды. Машыгуу күндөрү Баткен шаарына жана Лейлик районунун аймагында блокпосттор коюлат. Баткен шаарына жана Баткен районуна коменданттык саат киргизилет. Коомдук тартипти көзөмөлдөөдө облус аймагындагы ички иштер органынын кызматкерлери күнү-түнү иш алып барат деп айтылат маалыматта. Машыгуунун жүрүшүндө жергиликтүү тургундарга ыңгайсыздык жаралбайт. Милиция машыгуу мезгилинде кооптонууга негиз жок экенин белгилеп, элди коомдук тартипти сактоого чакырды. Булак, Назар Ньюс, KG.
Кыргызстан аскерлери Коопсуздук 2021 жана Калыптандыруу Түштүк 2021 деген аталыштагы аскердик машыгууларга даярдык жүрүп жатат. Ооба, бул Кыргызстан аскерлери. Карагылачы, бул Кыргыздын аскерлери. Келгиле ошондуктан лайктан басып, аягына чейин көрөлү. Мынакей карагылачы, даярдыктарын кандай жүрүп аткандыгын. Кыргыз аскерлери ушунчалык деңгээлде өнүгө баштайт деп ким ойлоп туруп, мындай болуп кетерин эч ким күткөн эмес. Мынакей өзүңөр көрүп тургандай так ушундай даярдыктар жүрүүдө. Кудум эле фантастикалык боевик кинодогудай. Чаар тарапка чачыраган аскерлер дагы профессионалдык деңгээлде машыгып атышат. Мынакей танкалар. Бронированный танк. Баса, Шындык инфо каналына катталган соң коңгуроону дагы басып иштетип койгонду унутпаңыздар. Эл чындыкты билсин.